Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын болып тыңдап жүректе. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің. Манас кыргыз элинин баатырдык улуу эпосу. Дүйнө элдеринин баатырдык эпостарынын ичинен Манас эң көлөмдүү эпос болуп эсептелинет. Азыркы күндө эпостун 70-ке жакын варианты бар. Алардын ичинен эң көлөмдүүсү Саякбай Каралаевдин варианты 500.553 саптан турат. Манас эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардын кайгылуу, оор окуяларын тулку боюна сиңирип, ыймандык, философиялык мазмундуу жыйынтыктоолору боюнча элдин тагдырын ар тараптан жашоо тиричилик, жоокерчилик, үй бүлө шарттары, ар түрдүү салт сана, социалдык коомдук турмуш тарабынан кеңири жана толук камтышы боюнча дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен дүйнөлүк поэтиканын эстеликтеринин үлгүлөрүнө кирет. Закымдап учкан мезгил өтүп, улам доорлор, кылымдар алмашкан сайын кыргыз элинин атактуу улуу дастаны Манас эскирбей кайра жаңырып, жаңы муунга, жаңы күчкө ээ болуп айтылып, кагазга түшүрүлүп да окулуп, терең акыл насааттуу акылмандыкка, кандай заман болбосун адам баласын аруулукка, айкөлдүккө, ыйман ынсапка, эл журтун сүйүүгө үндөп турат. Чыгырыгын имерип, чыркырап ыйлап жиберип, Манастан калган дөрбөнү чын көзүнө жиберип, буррамасын имерип, букурап ыйлап жиберип, ажалга каршы баскандай, арбаша турган арстандай, каралуу жесир каныкей, ошондо дөрбөсүн гана салып туру деми. Кезен кырдын оюнда, кең ак чийдин боюнда, келе жатат Тайтору, 60 тулпар соңунда, башын жерге салыптыр, басканына мал жетпей, башкача чуркап алыптыр, мойнун жерге салыптыр, желгенине жел жетпей, ошондо Тайтору жеткилен гана чуркалыптыр. Эңке иштеп алганда, электей колу сайылып, өргө тарта бергенде, жал куйругу жайылып, тала түзгө келгенде, таманы жерге тарсылдап, кара болот ооздук, көмөкөйдү карсылдап, арадай оозу ачылып, каннар алашак көбүк, омуроого чачылып, кара болот ооздук, көмөкөйдү каккылап, тал жебектей куйругун чат каякка чапкылап, маралдай болгон кайран баш капкара чаңга бөлөнүп. Мына ошондо каныкей, карагаттай кайран көз, кайрылып арчып ал деми, бабедин деп чыркырап, бир кудайлап буркурап, падышанын чоң дүрбү умтулуп колго ал деми, ошондо көзгө сал деми, кайра тиктеп жеңекең ат кабарын ал деми, сарадырма корчукта, салынган тоонун тумшукта, кезеңчинин жолунда келе жатат Тайтору, 30 гана тулпар соңунда. Мына ошондо каныкей Тайторуга жалынды,
Ой canı var budanım, belgülü güllük can elin, 60'a sıymal elin, serinde ötpö sözümdü, elikken katın dedirtip, şirmende kılba özümdü, mından arı bozdotup, ıylata görbe gözümdü, de boşen tipen ekin, cana dürbü sal demi, cana baykap torunu, cana cayın al deli, munarık tartkan urçukta, bozadırmak tumşukta, kezençinin yolunda, kelece tattay toru, o neki gana tulpar sonunda. Oşo gezde cennetin göğülü zellini, gözünün yaşı tevülü, kararın atlar hayran göz, kamçı boyu yaş getir. Önüne bündü hayran göz, cinenden bölük bölük yaş getir. Kayran mama dölgünde, kakırdan kalgan sandine, abı kögübü şaltaram, geçi kamçıga çenne bölgünde, arvayları da yökünü, mayla gelgen emez geldim çiğnim düğüne, elyenin bir yere piyete, bir yeninin beytanay, hava gelgen emez geldim çiğnim düğüne. Бүгүн 4 декабрь Манас күнү деп сыймыктануу менен кыргыз элин даңазалап, урпактан уккум тукумга, мурастан мураска тапшырып келе жатканыбыз чындык. Манас бул миңдеген жылдар саймаланып калган кыргыз өмүрү. Манас баарыбыздын ажарыбыз, миңдеген жылдарды кечип, кыйрындагы нечен өмүр асылдыгын сиңирип алып, аны кайра жок кылбай жашоо жөнүндөгү куралга айландырып, аны да уран, илим, дөөлөт, көркөм өнөр аркылуу улам жашатып, келечекти карай куюндап жүрүп отурган, сел болуп аккан, бүркүт болуп шаңшыган ыйык жаныбыз. Манас кыргыз турмушунун энциклопедиясы. Ала тоону Манастай сүй, ата журтуңа ошойдой күй. Манас эпосы ата бабаларыбыздан урпактарына калтырган ыйык мурасы, элибиздин сыймыгы, кыргыз искусствосунун туу чокусу. Окумуштуулар Манас эпосын кыргыз турмушунун энциклопедиясы деп аташып, анын кеңири мазмунуна, терең идеясына жогорку баа беришет. Манас эл турмушундагы өзгөчө орду, жогоруда эскерилген зор маанисин терең ачып, фактылар менен далилдеп берүүдө бүгүнкү күндө бизге таяныч боло турган эки сын, алардын эмгеги менен байланышкан. Алар улуу манасчылар Саякбай Каралаев жана Сагынбай Орозбаков. 12 ноябрда бүтүндүү кыргыз элин кубанткан жакшы саамалык болуп өттү. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 мүнөт 51 секунд үзгүлтүксүз манас айтып рекорд койду. Аапат алка жакадан алып, саясий кырдаал тоодой толкуп барып, араңдын нугуна түшүп аткан кымбуут учурда Дөөлөт манасчынын кылган рекорду элибиздин духун көтөрүп, көңүлүн өстүрдү. Суу ичпей, дем албай, наар тартпай 15 саатка чукул тынымсыз манас айтуу чынында баатырдык. Ошончо эргүү, ошончо акыл жана накыл, ошончо сөз, ошончо билим, ошончо жигер бир гана кыргызга берилген. Күйлөнгөн манасчы Дөөлөт Сыдыков эпосту тыным албай узак убакыт айткан мындай окуя Кыргызстандын тарыхында алгачкы. Жаш үмөт өзүнүн ата бабаларын тартып манасчы болуп калган. Бул талант муундан муунга өтүп, олтуруп, үмөткө да өткөн. Бул кичинекей манасчы бир канча жолу саясатчылардын, академиктердин жана чет элдик коноктордун алдына чыгып манас айткан. Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили, кыргыз эли жашап турганда, манас биздин улуттук туу чокубуз катарында кала бермекчи. Алачык болсун асманың, арбысын өлбөс дастаның, атабыз манас сыяктуу атактуу чыксын жаштарың.